Саламатсызбы? 1-июнда болуп өтүүчү Тоттенхэм менен Ливерпулдун оюнуна өзүңүздүн ставкаңызды коюп көрүңүз. Ссылка описанияда. Сизди 100% бонус күтүүдө. Акчаңызды уткуруп жүрген учурда 10 еврого чейин кайра кайтарып аласыз. Бул жерде зарегистрироваться басабыз. Жөнөкөй регистрацияны өткөн соң Adnix Money кейж аркылуу Арланга кайрылып балансыңызды толуктап алсаңыз болот. Бигимай Бекбоева, ырчы. Мен эч кимдин үй бүлөсүн бузган жокмун. Кудай алдында акмын. Сахнадан алыстап кеттиңиз. Учурда эмне менен алексиз. Сахнага буйруса кайтайын деп жатам. Ден соолугума байланыштуу бир аз ооруган үчүн 2 жыл чыгармачылыктан алыстоого туура келди. Азыр дагы дарыланып жүрөм. Жакында дарылануум бүтсө, анализдерим жакшы чыкса бар алдыда. Анын үстүнө азыр ыйык Рамазан айы болуп калды. Кошумча тармактык бизнес менен иштеп жатам. Качан жаңы чыгармаларга күбө боло алабыз. Мен өзү баштан эле атамдын аты менен таанылгам десем болот. Чыгармачылыгым токтоп калса деле тойлорго барсам же көчөгө чыксам мени дароо таанышат. Мунун баары атамдын эмгеги деп билем. Анткени мени атам 2005 жылдары эл алдына алып чыгып, атамды ушунчалык тааныткан. Айылдагылар шаарга келсе да көргөн жерден сизди тааныйбыз. Биздин айылга келгенсиз деп айтышат. Ырым чыкпаса да өзүмдү таанып турушат. Муну айтканымдын себеби кээ бир ырчылар бар, алардын аттары таанылган эмес. Бул ырдырды айткон десең, деп таанышат. Ошондуктан менин атымды атам элге тааныткан. Кудай буйруса дагы дырдап чыгам. Баары бешинеден экен. Эл билгендей эле атам апам 2 ажырым жолго түшүп кетишти. Ошондон улам дагы бир аз аксап калдым десем болот. Бирок бар алдыда, азыр күчтөнүп турам. Ата-апаңыз менен мамилеңиз кандай? Баары турмуш экен. Атам өз жолу менен кетти, апам өз жолу менен, мен ортодо баламын. Туура, мен 30га чыгып калдым. Бирок ошентсе да мен ошол 2 таланттуу адамдын баласымын. Алардын ортосунда эмне болгонун, эмне себептен ажырашып кетишкендери атам менен апамдын ортосундагы маселе. Аны бир гана Аллах билет. Болгону биз атам менен калдык. Анткени атам дайыма биздин жаныбызда болгон, бизге тарбия берген, мээримин төккөн. Бирок ошентсе да апамды деле күнөөлөбөйм. Балким маселе башка нерседе болгон. Кандай болгон күндө да апам өзүнүн жашоосун тандады. Атам өзүнүн жашоосун тандады. Мен ушул күнгө чейин Инстаграмдан же башка жактардан экөө тең жакшы жашоодо жашап жаткандарын көрүп турам. Кудайга шүгүр кылам. Экөө менен тең сыймын. Көргөн жерден жакшы сүйлөшөм. Биз атама үйлөнүп алыңыз деп айтканбыз. Азыр анын да өз үй бүлөсү бар. Мал чарбачылыгы менен алектенип жүрөт. Бала кандай болгон күндө да ата-энеси ойлойт да. Кийин атаң минтип калыптыр, апаң ооруп калыптыр дегенден көрө, экөө өз жашоосунда бактылуу жашашса, ошол мага жетиштүү. Мен ошого кубанам. Ата-энем оорубасын деп 5 мал намаздарды дуба кылам. Мен үчүн негизгиси алардын аман болгону. Аша чапкан көрмандарыңыз болду беле? Ооба, аша чапкан көрмандар көп эле болот. Мен жашоодо теке бир адамдарды аябай жаман көрөм. Себеби биздин үй бүлөбүздүн бузулганынын себеби да апам тараптан текеберчиликтер көп болуп кеткендиги болду. Биз ырчылардын негизги милдетибиз, өзүбүздүн сырткы талантыбызды көрсөтүү да ошол биздин кесибибиз. Мен мисалы сахнада башка адаммын, достор арасында башка, үй бүлөдө башка, жеке жашоомдо таптакыр башка адаммын. Жашоодо аябай жөнөкөй адам болгонго аракет жасайм. Колумда жок адам менен достошкондо, чогуу көтөрүлгөндү жакшы көрөм. Мен Аллахтан корком. Менин сол колумда Аллах деген жазуу да бар. Кээ бир көрмандарга жөнөкөй болсоң, аябай тең туш болуп калат. Жаман сөздөрдү айтат. Андай учурда мен ал адамды өз ордуна коем. Тиешелүү жообун берем. Мисалы Инстаграмдагы аша чапкандар менен урушуп отурбай эле кара тизмеге салып коем. Жеке жашооңузда кандай жаңылыктар, өзгөрүүлөр бар? Жеке жашоомдо азыр жаңылык жок. Азырынча ал түшүнүктү бир аз жыйыштырып турууну чечтим. Кыз киши 18 жашка чыкканда күйөөгө бериш керек дегенге эми гана түшүнүп баштадым. Азыр ойлоп көрсөм, кыз эч нерсени байкай элек. Жаш кезинде тийгени жакшы экен. Жаш өткөн сайын өзүң акча таап, унаа сатып алып, өзүңдү камсыздай алган сайын эркектер жакпай баштайт экен. Бул дегеним эми мырзалардын сүйлөгөн сөзүн сынап, бул эмне дейт, эмне кылат деп маани бересиң дегеним. Мен 29дамын. Мага туура келген турган менин курагымдагы эркектер азыр үй бүлөлүү, балалуу болуп калды. Кээде менден кичүү балдар колумду сурайт. Сүйлөшүп көрсөм, алар менин дүйнө таанымым көп келбей калат экен. Менден улуулар экинчи аял бол дешет, же бир ажырашканга тийиш керек болот. Ошонун улам дагы азырынча түгөйүмдү табай элекмин. Келечекте 1-2 жылдай чыгармачылык менен катуу алектенем. Анан мени түшүнө берген адам чыкса турмушка чыгам. Өз кызыкчылыгы үчүн эмес, дайыма колдоо көрсөтүп турган адамдай адам таппай жүрөм. Ырчы Дайыр Мисалжаров менен мамилеси бар деген кептер тарады эле. Бул тууралуу эмне дей аласыз? Дайыр менен биз 9 жыл дос катары карындаш болуп сүйлөшүп жүрчүбүз. Мен оңой менен таарынбайм өзү. Ал мени өтө жаман таарынтып алгандан улам такыр байланышпай койгом. Ошол бойдон 2 жылдан кийин чалып кечирим сурап, орозодо сүйлөшүп калдык.
Жолугуп кайра жарашып, бири-бирибизге жашообузда эмне болгонун айттык. Ал мага үйлөнүп ажырашканын, мен ага ата-апамдан ажырашканын айттым. Анан сүйлөшүп жүрүп адашкан жолдор деген ыр чыгарып, клип тартабыз деп жүрүп нике шакеги менен сүрөткө түшүп киргизип койдук. Ошондон баштап эле ызы чуу болуп кетти. Мен эч кимди бузган да жокмун. Кудай алдында акмын. Азыр дагы урушуп жүрөбүз. Ортодо сүйүү деген сезим жок. Булак аргумент Чекит Кейджи. Гүлжайна Атаханова. Өзүмдүн сулуулугума өзүм тойбойм. Куудул Гүлжайна Атаханова өзүнүн Instagram баракчасына ар дайым кызыктуу жаңылыктары менен бөлүшүп келет. Бул өрөт өзүмдүн сулуулугума өзүм тойбойм. Аллахыма чексиз шүгүр айтамын. Бирөөлөргө жакпашым толук мүмкүн, капа эмесмин, бирок өзүмө аябай жагам, өзүмдү сүйөм деп билдирүү жазып калтырган. Анда интернет колдонуучулар түрдүү пикирлерин жазып суктангандар да, сындагандар да болду. Эске салсак, Куудул Атаханова туулган күнүндө өзгөчө жаңылыгын бөлүшүп, элди тамашалайм деп катуу сынга кабылган эле. Булак аргумент Чекит Кейджи.